Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Сиздер менен тарых предметинен тесттик суроолорго даярдануу сабактарын улантабыз. Унутпаңыздар, тарых предмети адамзаттын жашоосундагы эң керектүү предметтердин бирөөсү болуп эсептелет. Биз бул сабактарда тарых предметинен тесттик суроолорду талдап, аларга мисал келтирип, кайсыл учурларда кандай жооп беришиңиздер керек экендигине мисалдарды келтиребиз. Кана эмесе сиздердин көңүлүңүздөрдү алгачкы суроого бурайын. Орто кылымдардагы шаар соода сатыктын, маданияттын, илимдин жана билим берүүнүн борбору болуп калгандыгынын башкы себеби. Бул сурообуздун жоопторунун варианттары менен таанышалы. А варианты. Анда душмандардан жакшы коргогон бекем дубалдар бар болгондугунда. Б варианты. Анда эмгектин бөлүштүрүлүшү менен адистештирилиши бар болгондугунда. В варианты. Анда жалаң гана көркөм өнөр менен алектенген бай кишилер бар болгондугунда. Г варианты. Анда өзүн өзү башкаруу системасы бар болгондугунда. Урматтуу окуучулар, бул сурообузга жооп берип жатып, негизги башкы факторду тандоо керек болгон суроо экендигине көңүлүңүздөрдү бургум келет. Мында шаардын соода, маданият жана билим борборуна айлангандыгынын себеби каралат. Шаардын илим, маданият жана билим берүү борбору болуп калышы үчүн саналган факторлордун баары керек. Шаар корголгондуктан анын жашоочулары өздөрүн айыл кыштактагыларга салыштырмалуу бир кыйла коопсуз сезишет. Шаардагы өзүн өзү башкаруу системасы колдо бар ресурстарды шаардын муктаждыктарына. Анын ичинде шаар өнүгүүсү үчүн билимдүү адамдардын керектигине жараша бөлүштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Искусствого кызыккан бай адамдардын бар болушу сүрөтчүлөрдүн заказ алып иштеп, ошону менен жан сактоосуна шарт түзөт. Эмгектин дал ушундай айыл чарбасында жок болгон бөлүштүрүлүшү менен адистештирилиши шаар тургундарынын ичинен интеллигенциянын калыптанышына негиз болгон топтун акыл эмгеги менен алектенишкен адамдардын социалдык тобунун бөлүнүп чыгышына өбөлгө түздү. Ошентип, өзүңүздөр байкап тургандай, бул сурообуздун туура жообу Б варианты болуп эсептелет. Башкы себеби демек, анда эмгектин бөлүштүрүлүшү менен адистештирилиши бар болгондугунда. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, кезектеги сурообуз болсо, Орто кылымдардагы Борбордук Азиядагы болуп өткөн окуяларга арналат. Ошентип, урматтуу окуучулар, силердин көңүлүңөргө логикалык ой жүгүртүүгө багытталган бул суроону сунуш кылайын. Эмне себептен Батыш Түрк кагандыгынын көчмөн ак сөөктөрү Тон Жабгу кагандын саясатына нааразы болушкан? Бул суроонун жоопторунун варианттары. А. Каган ак сөөк адамдарды аскердик кызматка тарткан эмес. Б варианты. Каган көп убактысын аңчылык менен өткөргөн. В варианты. Каган кол өнөрчүлүк менен алп урушууга тыюу салган. Г варианты. Каган көчмөн ак сөөктөр менен дыйкан ак сөөктөрдү тең укуктуу кылып койгон. Бул сурообуз болсо логикалык ой жүгүртүүнү талап кылат. Түрктөр Борбордук Азиянын аймагын өздөрүнө 6-кылымда баш ийдирип алган. Ошол эле мезгилде согдилик шаарлар пайда болуп, аларда шаар элитасы калыптанат. Шаарлар сооданын өнүгүүсүнө түрткү берет. Ошон үчүн Тон Жабгу каган көчмөн жана утурукташкан ак сөөктөрдүн укуктарын теңдөөгө умтулат. Бирок түрк ак сөөктөрү өздөрүнүн жеңип алуучулук артыкчылыктарынан кол жуугусу жана отурукташкан төбөлдөр менен бийлик бөлүшкүсү келбейт.
Демек, өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу Г варианты. Ак сөөктөрдүн нааразы болушунун себеби каган көчмөн ак сөөктөр менен дыйкан ак сөөктөрдү тең укуктуу кылып койгон. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, кезектеги сурообузду талдап көрөлү. Төмөн жакта келтирилген айтымдардын кайсынысы Франциянын королу Людовик 14-кө таандык болуп, абсолюттук монархиянын символу болуп эсептелет? Бул сурообуздун жоопторунун варианттары. А варианты: король үчүн эң башкысы өз букараларына кам көрүү. Б варианты: менин вассалымдын вассалы менин вассалым эмес. В варианты: эл менин таянычым. Г варианты: мамлекет бул мен. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул суроодо абсолюттук монархия деген түшүнүк менен мамлекет бул мен деген ойдун ортосундагы логикалык байланыш бар. Жооптун А варианты туура эмес. Анткени абсолюттук монархиянын таянычы болуп дворяндар саналып, өкүмдар баарыдан мурда алардын кызыкчылыктарын колдойт. Бул болсо дыйкандардын жана жаңы пайда болуп бараткан буржуазиянын кызыкчылыктарына каршы келет. Ушул эле себептен улам жооптун Г варианты да туура боло албайт. Ошондой эле Б варианты да туура эмес. Өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу В варианты болуп эсептелет. Монархиянын символу болуп эл менин таянычым. Кезектеги сурообузга сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын. Кезектеги сурообуз болсо, Борбордук Азиядагы 15-кылымдарда болуп өткөн окуяларга тиешелүү суроо. Кыргыздардын 15-кылымдын аягында, 16-кылымдын башында Алтайдан Теңир тоого көчүп келишине эмне себеп болгон? Бул сурообуздун жоопторунун варианттарын карап көрөлү. А варианты: Жунгар хандыгынын кысымы. Б варианты: Уйгур хандыгынын жеңип чыгуусу. В варианты: аларды Хубилай хан көчүргөн. Г варианты: алар Чыңгыз ханга баш ийүүнү каалашкан эмес. Бул суроого туура жооп бериш үчүн 15-кылымдын аягында, 16-кылымдын башындагы Борбордук Азиядагы саясий кырдаалды талдап чыгуу керек. Бул мезгилде уйгур кагандыгы жана Чыңгызхан урпактарынын мамлекети эбак жок болчу. Ошон үчүн Б жана В, ошондой эле Г варианттарынын жооптору туура эмес. Өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу А варианты. Жунгар хандыгынын кысымынан улам кыргыздар Алтайдан Теңир тоого көчүп келишкен экен. Эмне үчүн 13-кылымдын башында Чыңгызхан аскерлери жана 8-19-кылымдардын башында Кокон башкаруучулары кыргыздарды басып ала алышкан? Бул сурообуздун жоопторунун варианттары. А. Басып алуучулар салык чогултпасын убада кылышкан. Б варианты: кыргыздар өздөрү чет мамлекеттин карамагына өтүү демилгесин көтөрүшкөн. В варианты: кыргыз урууларында биримдик жок болгон. Г варианты: кыргыз башкаруучулары элдик көтөрүлүштөрдөн коркуп, өздөрү басып алуучуларга баш ийип беришкен. Бул суроого туура жооп берүү үчүн кыргыз коомунда аталган тарыхый мезгилдерде болуп өткөн тарыхый процесстерди салыштыруу керек. Улуу кыргыз кагандыгы ыдырап кеткенден кийин бардык биригүү аракеттерине карабай, кыргыздардын Энисайда да, Теңир тоодо да бирдиктүү мамлекети болгон эмес. Өзүнчө уруу, урук бирикмелери,
өз алдынча жана аз санда болуп, басып алуучулардын сан жагынан да, уюшкандыгы жагынан да алардан ашып түшкөн күчтөрүнө каршылык көрсөтө алышкан эмес. Демек, бул сурообуздун туура жообу басып алуунун себеби кыргыз урууларында биримдик жок болгон. Эми болсо сиздердин көңүлүңөрдү кезектеги суроого бурайын. Кезектеги сурообуз өзүнүн түзүлүшү боюнча эң татаал суроолордун катарына кирет. Россия империясы 19-кылымдын 60-жылдарына өзүнө түндүк Кыргызстанды кошуп алган соң, Кокон хандыгы менен вассалдык келишим түзүп, түштүк Кыргызстан менен Фергана өрөөнүн анын карамагында калтырган. Ал эми 1876 жылы ал Кокон хандыгын жок кылып, анын карамагындагылардын бардыгын өзүнүкү деп жарыялаган. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы буга себеп болгон? А варианты. А дегенде түштүк Кыргызстан Россияга кошулууга каршы болгон. Б варианты. 19-кылымдын 60-жылдарында Кокон хандыгы Россиянын али күчтүү каршылашы болуп, 19-кылымдын 70-жылдарында гана алсырап калган. В варианты. 1876 жылы Кокон ханы өз ыктыяры менен тактысынан баш тартып, башкарууну Россиянын колуна өткөрүп берген. Г варианты. Чыгыш маселеси боюнча Англия менен болгон тирешүү Россиянын пайдасына өзгөргөнгө чейин ал Кокон хандыгын буфердик аймак катары сактап турган. Жана өйдөдө айтып өткөндөй, бул суроо эң татаал суроолор категориясына кирет. Ал Кыргызстан караштуу болгон аймактагы жагдайды талдоо менен чектелбөөнү талап кылат. Мындан тышкары каралган учурда Россиянын саясаты айтылуу чыгыш маселесине, тактап айтканда, Россия менен Англиянын чыгыштагы тирешүүсүнө да байланыштуу болгонун түшүнүү зарыл. Крым согушундагы жеңилүүнүн натыйжасы Россияга өзүнүн Ооганстанга болгон таасирин күчөтүүгө кызыктар Англия менен ачык, түз атаандашууга мүмкүнчүлүк бербей жатты. Ошондуктан чыгыштагы кырдаал өзгөргөчүктө Россияга көз каранды вассалдык мамлекет болгон Кокон хандыгы чыгыш маселеси боюнча Россия менен Англиянын ортосундагы буфер милдетин аткарган. Бул сурообуздун туура жообу Г варианты. Чыгыш маселеси боюнча Англия менен болгон тирешүү Россиянын пайдасына өзгөргөнгө чейин ал Кокон хандыгын буфердик аймак катары сактап турган. Эми болсо, урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздердин көңүлүңүздөргө бүткүл дүйнөлүк тарых боюнча суроолорду талоого бурайын. Француз-Прус согушунун мүнөзү 1870 жылдын 4-сентябрынан кийин Франция үчүн басып алуу согушунан боштондукка чыгуу согушу болуп өзгөргөн. Суроо: төмөн жактагы окуялардын кайсынысы буга себеп боло алат? Варианттарын карап көрөлү. А варианты. Францияда буржуазиялык демократиялык революция болуп өткөн. Б варианты. Франциянын королу Наполеон III туткунга түшкөн. В варианты. Франция жаңы ынтымакташтарды, союздаштарды тапкан. Г варианты. Франция багынууга же капитуляцияга макул болгон. Бул суроого туура жооп берүүдө окуялардын себеп-натыйжа байланышын аныктап алуу керек. Француз-Прус согушун Франция баштаган. Ошон үчүн жооптун Б, В жана Г варианттарында көрсөтүлгөн окуялар согуштун баскынчылык мүнөзүн эч өзгөрткөн эмес. Ал эми 1870 жылдын 4-сентябрында Францияда болуп өткөн буржуазиялык демократиялык революция
коомдук саясий түзүлүштүн монархиядан республикага алмашуусуна алып келген. Өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу А варианты. Францияда буржуазиялык, демократиялык революция болуп өткөн. Мынакей, урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз сиздер менен бүткүл дүйнөлүк тарых боюнча суроону талдап көрдүк. Эми болсо, урматтуу бүтүрүүчүлөр, биз сиздер менен Кокон хандыгына байланыштуу болгон суроого жооп берели. Кокондуктардын Теңир Тоо аймагына дээрлик эч каршылык көрбөй кирип келип, оңой жеңишке ээ болгондугунун себеби эмнеде? А вариант себептерин карап көрөлү. Биринчи себеп — кыргыздардын чачкындыгында. Экинчи себеп — уруулардын ич ара чыр-чатактарында. Үчүнчү себеп — манаптардын бийлик талашып күрөшкөндүгүндө. Азыр болсо, бул сурообуздун жоопторуна көңүлүңөрдү бурайын. А варианты — биринчи жана экинчи себеп. Б варианты — экинчи жана экинчи себеп, үчүнчү себеп. В варианты — биринчи жана үчүнчү себеп. Г варианты — биринчи, экинчи жана үчүнчү себептер туура. Бул суроо тарыхый окуянын комплекстүү себептерин анализдеп чыгууну сиздерден талап кылат. Көрсөтүлгөн 3 фактор тең бири-бирине байланыштуу. Чачкындык уруулардын ортосундагы чыр-чатактарга жана кыргыздардын ири уруу башкаруучуларынын бийлик талашып күрөшүүсүнө шарт түзгөн. Бирок факторлор кошулуп келип, кыргыздардын кокондуктардын баскынчылык аракеттерине каршылык көрсөтүүгө жөндөмсүз болгондугуна алып келген. Демек, урматтуу бүтүрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу болуп Г варианты эсептелет. Эми болсо, урматтуу бүтүрүүчүлөр, кезектеги сурообузду талдап көрөлү. Төмөн жакта келтирилген варианттардын кайсынысы? Биринчиси араб жана фарс тили менен катар адабий колдонууга түрки тилди киргизген акын. Экинчиси түрки тилдердин диалектилерин изилдеп окумуштуу болгон замандаштардын аттарын камтыйт. Жооп берүү үчүн керектүү маалымат суроонун өзүндө камтылган. Жуптардын ар биринде бир акындын жана бир окумуштуунун аты бар. Бирок, биринчиден, алар замандаш болууга, башкача айтканда, бир мезгилде жашоого тийиш. Мындай айкалыш туура жоопто гана бар. Өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу Б варианты болуп эсептелет. Баласагын жана Кашгари. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздер менен кезектеги сурообузду талдап көрөлү. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы айыл чарбанын америкалык жолунун белгиси эмес? Бул сурообуздун жоопторунун варианттары. Көңүл коюп окуганга аракет кылыңыздар. А варианты — айыл чарба машиналарынын кеңири колдонулушу. Б варианты — майда жер ээлеринин ири жер ээлерине же помещиктерге экономикалык көз карандылыгы. В варианты — чарбанын базарга багытталышы. Г варианты — жердин эркин сатылышы. Бул сыяктуу суроолорго жооп бергенде эмес деген сөздүн кара ариф менен белгиленгендигине көңүл буруу зарыл. Башкача айтканда, жооптун 4 вариантынын ичинен 3-өө бир көрүнүштүн, башкача айтканда, чарбанын америкалык өнүгүү жолунун мүнөздөмөсүнө тийиштүү болуп, 4-сү ага карама-каршы көрүнүштү мүнөздөйт. Ошондой эле А, В жана Г варианттарынын ортосундагы байланышты талдап көрүү ылазым.
Аларда көрсөтүлгөн факторлордун жүзөгө ашырылышынын натыйжасында өнүгүүнүн дал ошол америкалык жолун анықтаған базар экономикасына багытталган фермерлик чарба калыптанат. Жооптун Б варианты айыл чарбаны өнүктүрүүнүн пруссиялык жолун сыпаттайт. Ага феодалдык жер ээлөөчүлүктүн эски калдыгынын майда жер ээлеринин ири жер ээлерине экономикалык жактан көз каранды болушунун сакталып калышы мүнөздүү. Бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Майда жер ээлеринин ири жер ээлерине, помещиктерге экономикалык көз карандылыгы. Кезектеги сурообуз. Саясий режим катары фашизмге мүнөздүү өзгөчөлүк бул. Бул сурообуздун жоопторунун варианттары. А варианты. Демократиялык баалуулуктарды жокко чыгаруу. Б варианты. Либералдык баалуулуктарды сыйлоо. В варианты. Тынчтыкты көздөгөн тышкы саясат. Г варианты. Сөз эркиндигин жогорку саясий баалуулук деп таануу. Бул суроого жооп берүүдө саясий режим катары фашизм бул улутчулдук менен расачылдык идеологиясын туткан тоталитардык мамлекетти түзүүгө умтулуу экендигин түшүнүү ылазым. Ошондуктан мындай режим үчүн эч кандай демократиялык институттар ылайык келбесин. Андай болсо, ага кандай болсо да демократиялык баалуулуктарды төгүндөө мүнөздүү болору айкын. Ошентип өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу А варианты. Саясий режим катары фашизмге мүнөздүү өзгөчөлүк бул демократиялык баалуулуктарды жокко чыгаруу. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, эми болсо биз сиздер менен азыркы кездеги болуп жаткан Кыргызстандын экономикалык реформалары эмнеге багытталгандыгына тиешелүү болгон суроону талдап көрөлү. 20-кылымдын 90-жылдарында Кыргызстандагы экономикалык реформалар эмнеге багытталган болчу? Бул сурообуздун жоопторунун варианттарын көңүл коюп окуйлоо. А варианты. СССРдин бирдиктүү элдик чарба комплексин түзүүгө. Б варианты. Базар же рынок мамилелерине өтүүгө. В варианты. Пландык экономиканы сактап калууга. Г варианты. Экономиканы өнөр жайдан айыл чарбага байланыштырып өзгөртүүгө. Бул сурообуз өлкөнүн эгемендүүлүгү орногондон кийинки экономикалык саясаттагы өзгөрүүлөргө тиешелүү. Мында СССР ыдырагандан кийинки саясий түзүлүштөгү жана мамлекеттин өнүгүү концепциясындагы өзгөрүүлөр мамлекеттин экономикалык негизинин өзгөрүүсүн да талап кыларын түшүнүү зарыл. Советтик мезгил үчүн пландык экономика мүнөздүү болгон. Жооптун А, В варианттары дал ошондой. СССРге мүнөздүү экономиканын белгилерин чагылдырат. Г вариантынын жообу туура эмес. Анткени Кыргызстандагы экономиканы реформалоого багытталган программалардын биринде дагы түзүлүштүк чарбалык тең салмакты өзгөртүү каралган эмес. Коомдук мамилелердин демократиялаштырылышына, базар мамилелерине өтүү мүнөздүү болгон. Өзүңүздөр байкагандай, бул сурообуздун туура жообу базар же рынок мамилелерине өтүүгө багытталган болчу. Мына эмесе, урматтуу бүтүрүүчүлөр, кезектеги сабагыбыз да соңуна жетти. Тесттик суроолорго даярданууда сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Кезектеги сабакта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.